Ilgeri аюу менен түлкү бир үйдө жашаптыр. Алардын бир челек балы болуптур. Ал эми түлкү таттууну жакшы көрөт эмеспи? Түлкү аюу менен бир үйдө жатып, делгезбей куйругу менен тыкылдатты. Курдаш, кимдир бирөө тыкылдап жатат. Мени аңчылыкка чакырып жатса керек. Андай болсо, бар. Түлкү үйдөн чыгып, түз эле бал салган челекке барды да, балдан жеп кайра келди. Теңир эмне берди? Сотосун берди. Экинчи жолу жатканда түлкү куйругу менен дагы тыкылдатты. Кимдир бирөө тыкылдап жатат. Аңчылыкка чакырып жатат го. Анда баргын. Түлкү дагы балга барып койгонуча жалады. Бал челектин түбүндө гана калды. Аюуга кайра келди. Теңир эмне берди? Ортосун берди. Үчүнчү жолу түлкү аюуду дагы баягысындай алдады да балды бүт жеп койду. Теңир эмне берди? Кырмычыгын берди. Көпкөбү, аскабы, түлкү оорумуш болуп калып, аюуду бал алып келүүгө жумшады. Аюу барса, кашык бал калбаптыр. Курдаш, балды жеп коюптур. Кандайча жеп коет? Ким жептир? Сенден бөлөк ким жемегеле? Жесем балекет жей, Кудай теңир урсун. Эмесе болуптур. Күн чубакка бар, жаталык. Кимдин ичинен бал кулгуп чыкса, ошол күнөөлүү болсун. Түлкү менен аюу экөө барып күн чубакка жатышты. Түлкү уктаган жок, аюу болсо коңурукту кош тартып, бир окунда караса, түлкүнүн оозунан кулгуп бал чыкты. Ал балды түлкү дароо аюудун оозуна шыбап салды. Ой, курдаш. Түлкү аюуду түртө ойготуп, Бул эмне? Мына кимдин жегени? Эмне? Кимди жептир? мына ошентип аргасыздан кеткен аюу күнөөсүн